Bismillahirrahmanirrahim. Internet arqылы келген суроолорго кезек бере турган болсок, шифа сүрөлөрүн кадимкеле ручка же карандаш менен жазып, сууга эзип ичкен болсо болобу, же атайын жаза турган ручкалар, башка ручкалар барбы? Ооба болот деп айтабыз, эгерде ошол ручкалардан чыккан сыя адамга зыян болбосо. Бирок менимче зыян болуп калса керек. Китептерибизде аны баягы зафаран деп айтылат. Аны баягындай сууга эзип туруп, анан ошону менен жазат да, ал зыян болбойт. Эгер мүмкүнчүлүк болгон болсо, ошондой бир чөптөр менен жазган болсо жакшы болот. Анан бул ручкалардан зыян болбосо, балким аны деле карап көргөн болсо болот. Касыр намазы кантип окулат? Касыр намазы ал дегени адам эгер сапарга чыккан болсо 4 рекеттүү намаздарды 2 рекет кылып окуйт. Ошону касыр намаз деп айтабыз. Окуу тартиби ошондо 4 рекеттүү намаздарды 2 рекет кылып окуйт. 3 рекеттүү намаздар, 2 рекеттүү намаздар өз ордунда кала берет. Мурда кантип окуган болсо аларды ошол боюнча окуй берет. Ассаламу алейкум устаз. Дарат алып жатып, ортосунда бир жерин канап кеткен болсо, же жел чыккан болсо, мисалы, бет жууп жаткан болсо, же билектерди кошуп колуңду жууп жаткан учурларда, бул учурда кандай кылабыз? Дарат алып жаткан учурда дараттын ичинде бир канча амалдар бар, мисалы, парыздары, мисалы, 4 дагы 3 мүчөнү жууп, анан башка масык тартуу. Бул амалдардын кээ бирин аткарып койгон болсо, анда кайра башынан алуу керек болот. Эгерде сүннөт амалдарды аткарып жаткан учурда парыздарга киришпестен туруп, анда дааратын улап туруп деле акырына чейин ошол даарат менен намаз окуган болсо боло берет. Мисалы, даараттын сүннөтү оозго суу алуу, мурунга суу алуу дааратта. Оозго суу алып жаткан учурда, мисалы, тиши канап кетти дейлик. Анан тиши басылгандан кийин калган ошол дааратта жуулчу мүчөлөрдү жууп, акырына чыгарып коюп намаз окуган болсо боло берет. Анткени ал учурда сүннөт гана аткарылбаган болот дагы, бирок парыздар аткарылгандыгы үчүн даарат жарай берет. А эгерде бетин жууп жаткан учурда тиши канап кеткен болсо, мисалы, анда кайрадан бетин жуу керек деп айтабыз, намазга жарактуу болуусу үчүн даарат. Эгерде бетин жуубастан туруп калган дааратта жуулчу мүчөлөрүн жууп, дааратты бүтүрүп коюп намаз окуган болсо, ал даараты жарабайт деп айтабыз. Анткени парыздар аткарылып жаткан учурда дааратты буза турган иштер табылып калгандыгы үчүн. Кийинки суроо, устаз, лотереяга 2000 адам 2000-3000 сомдон акча салып кошулуп жатат. Байгеге машина ойнотуп жатат. Алардын 100дөн ашыгы байге алып жатат. Ошол туурабы, адалбы? Жок, адал эмес, арам деп айтабыз. Анткени бул баягы көп адамдар ортодон акча чыгарат экен дагы, анан ортого байге коюп коюшат экен да. Бул жолу туура эмес, бул кумар деп айтылат. Эгерде бир оюн уюштуруп туруп, анан ага акча чогултуп, акча эки тараптан болгон болсо, же экиден ашык адамдардан боло турган болсо болбой калат. Мисалы, эки команда чогулуп алып туруп, ортого акча ташташат. 1000 сомдон таштап туруп, анан оюн ойномокчу болуп атат. Мисалы, футбол ойнойт дейлик. Ким жеңген болсо, ошол 2000 сомду алат дей турган болсо, бул кумар, бул болбойт. Анткени байге жанагы акча эки тараптан чогулуп калды. Эгерде бир тараптан боло турган болсо, анда жарай берет. Мисалы, эки команда футбол ойномокчу болуп атат дагы, бирөө айтты: эгерде сен жеңип ала турган болсоң, 2000 сом берем. Эгерде силер бизди жеңип ала турган болсоңор, анда силер эчтеке бербейсиңер деген келишим менен ойной турган болсо, бул шариатка ылайыктуу. Эки тараптан болгон болсо демек болбойт экен, бир тараптан болгон болсо боло берет экен. Азыркы айтып жаткан суроо бул көп тараптан болгондугу үчүн бул болбойт деп айтабыз.
Бул кумардын бир түрү. Эгерде ошол эле оюнда дагы бир тараптан коюлган болсо анда жарай берет эле. Мисалы, акчалуу киши чыкты дагы, мисалы, көк бөрү улак ойноп калды дейлик, ат менен. Анан ортодон чаак алып туруп эле кимде ким улакты баландай жерге алып барып таштаса, мен ага машина берем деген болсо, мен ага мынча сом берем дей турган болсо, анда жарай берет болчу. Анткени ал бир тараптан болгон болчу. Кийинки суроо: ассаламу алейкум. Намазда саждада эки бутту көтөргөн болсо, намаз бузулуп калабы? Кайрадан кайтарып окуп берүү керекпи дейт. Негизи бул маселеде алымдардын бир аз талашы бар. Ал талаш, мисалы, бир буту көтөрүлүп, экинчи буту көтөрүлбөгөн болсо жарай берет деп айтат. Кээ бир алымдар мейли бир буту көтөрүлүп кеткен болсо дагы намазы жарабай калат деп айтат. Кээ бир алымдар жок, эки буту көтөрүлгөн болсо дагы намазы жарай берет, анткени бутту намазда коюп туруу парыз эмес деп айтат. Бирок биз этияттап кайрадан окуп бер деген тарабын алабыз. Кайрадан намазды окуп берип койгону жакшы, анткени ибадаттарда этият тарабын карманган бул жакшы жол. Аллах алам бис-саваб. Ва саллаллаху таала ала расулина Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.